срок давности дегенди жойсо, анан госпошлина дегенди жойсо да. Азыр мына ким Бектензаров айтып атпайбы? Мага эч кандай күнөө кое албайт, срок өтүп кеткен деп атат. Ага кыргыздын мындай 40 жылы деген закон киргизсек деген ойдомун да. Ушул азыр жанагы коррупцияны ачкандарга миллион сом беребиз деген ордуна менин укугумду эле коргоп бергилечи айылдар. Эң коррупциялаган айыл болуп атабыз да Тоң району. Ошо жана мен айткандай, где начинается Тоң, там заканчивается закон деген болуп атат. Жалап кайнына келин ишенбейт деген жагып атат да. Ушул жери мага жакты да, аябай. Өзлөрү жалап болсо анан кайтып келин ишенсин. Ушуларга ишенип айылдар. Мени кабыл алып мен 81ге чыккан кишимин, кабыл алып мен үнүмдү угуп койгулачы. Ошол жана чарба Ленин колхозу. Мукашев төрөлүктө уюштурган чарба болчу. 6 колхозду бириктирип бир чоң колхоз кылган. Союзга белгилүү, Союзда андай колхоз жок болчу. Ошонун баарын, мал мүлкүнүн баарын, жерлерибиздин баарын сатып, ит кылып атат. Кабыл алып койгула айылдар мен. Биздин таянган тообуз бар. Таянган тоолорубуздун аты Мелис Турганбаев, Каптагаев, Ырысбаев дегендердин малын бактырып атсам, силердин колуңардан эчтеке келбейт деп атат. Азыр деле ошондой болуп атат да, азыр да ошондой болуп атат. Мен Жайыковдун Чебекмин, Тоң району Бокомбай айылынан келдим. Көп жылдан бери коррупциялар менен кармашып, мен чындыкты таппай жүрөм. Мен 31 жыл болду ошол менен кармашканым. Биздин айылда Ленин деген колхоз бар болчу, Союзга белгилүү колхоз болчу. 1 январга 100 000 кой калчу. Ошонун баарын Ленин колхозунун башкармасы болуп жүрүп, Мукашев Замир деген эме кооператив кылып алган. Ошо кооператив кылып алып, ошол кооперативдин баары менин менчигим деп атат азыр. Азыр сатылбаган эчтеке калган жок. 10 000 кой эмес, 1 кой жок азыр. Көптөгөн жылкы топоздор болчу, анын бири жок. Сатылбаган азыр контора калды. Андан башкасынын баарын сатып бүттү. Ошондон башка дагы Тоң эмчиси деген бар болчу. Ошонун мал мүлкүнүн баарын сатып атат. Азыр менин такыр жетпей жүрөт. Ошонун баарын мен чындыкты айтып койгондугум үчүн 8 сапар кестирип, 2 сапар чыңоргон жатырып чыгарды. Мен болсо элчилеп мындай кредит алып, жосу үй алдырган жерим жок. Мен элдин келечегин ойлоп жүргөн кишимин. Ошол жалгыз эле Мукашев жашаш керек эмес да. Ошолорду мен чындыкты айтып койгондугум үчүн ошол сен чоң атаң Күчүкүй деген киши Кытайдан алып келген байлык бар беле же жерлер бар беле десем, ошону сотторго заказ берип, мен 8 сапар кестирип, 2 сапар чыңорго жаткызып чыгарды. Азыр соттордо да бет жок. Азыр ошол Тоңдон кармалган сот мени де кескен. Ошондой эмелерибиз бар да. Ошол илгери Тоң районунда идея начинается Тоң, там заканчивается закон деген бар болчу. Мен 31 жылдан бери чындыкты таппай жүрөм. Азыр ошол илгеркидей эле жанагы президенттик аппаратта, ГКМБда, прокуратурада кадимкидей эле коррупция бар экен. Мен бир канча сапар кайрылып атам. Бирөөнөн дагы жооп ала албай атам да. Сенин арзың каралбайт, дубликат деп берип атышат. Мен бир президенттин аппаратында отурган, ошо арыздарды алып отургандар балдар бар экен. Анан дагы кимге айтат элем, Ташиевдин приемныйында отурган жигитке. Мен 15 сапар кирдим окшойт. Ошон 15 сапардын киринде бирөөнү да жеткизбейт. Керек болсо Ташиев менен түшкөн сүрөтүмдү да көрсөттүм. Ошонун баарын жеткизбей атат да. Ошон үчүн мен ошол Ташиевке кайрылат элем да. Жакында биздин айылга жанагы Касымалиев дегендер үнүбүздү укканы барган.
ошолордун баарында үнүбүз жеткизбептир. Илгеркидей эле коррупция бар экен. Ошол менен азыркы менин атаандашым мактанып атат. Мен мурдагыдай эле элдерди алып койдум. Азыр сенин ишиң каралбайт, сеникин эметпейт, тоготпойт деп айтып атышат. Мен азыр керек болсо кеткен акимге ат мингизип койдум, ошол сеники каралбайт деп атат. Чындыгында ошондой болуп атат. Жалаң коррупционерге отурган кишилердин баары ошол акимиятта отурат. Мурда ошентип айтчу да, мурда бир 15-10 жыл мурун биздин таянган тообуз бар. Таянган тоолорубуздун аты Мелис Турганбаев, Каптагаев, Ырысбаев дегендердин малын бактырып атсам, силердин колуңардан эчтеке келбейт деп атат. Азыр деле ошондой болуп атат да, азыр да ошондой болуп атат. Анан мен бир нерсеге айтар элем да, соттордун жанагы срок давности дегенди жойсо, анан госпошлина дегенди жойсо да, азыр мына ким Бектензаров айтып атпайбы? Мага эч кандай күнөө кое албайт, срок өтүп кеткен деп атат. Ага кыргыздын мындай 40 жылда деген закон киргизсек деген ойдомун да. Ушундай болуп атат да. Анан жанагы госпошлинасын да жоюп койсо, мен мисалы үчүн 2 миллионго берсем, 200 миңди сомду кайдан таап берем мен? Туура эмес болуп атат да. Ошо госпошлинасын анан жанагы эмесин жоюп койсо да, срок давностьсин. Анан жанагы биздин дагы пенсияга чыккан кишилердин жанагы автобуска түшө албаганыбыз жаман болуп атат да. Ким бул жанагы Тулпар деген эме? Бир эмеге келтирип койсо да, мындай пенсияга чыктыңбы, бир сапар келип эмеге автобус түшүп коюп, бекер түшүп койгонго акылыбыз да. Ошол Тулпар бизди пенсияга чыгарды беле. Ушулардын баарын айтып, мындай үнүм жетпей жүрөт. Колуңардан келсе кабыл алып, мен 81 тамагын ичип атам. Ушу 31 жылдан бери укугумду таппай жүрөм да мындай. Ушул азыр жанагы коррупцияны ачкандарга миллион сом беребиз деген ордуна менин укугумду эле коргоп бергилечи айылайындар. Көлдүн жээгинде жерлерибиз бар болчу, ушу Алмабак бир 49 гектар жер. Ошо Алмабактын баарын сатып азыр ошо дача кылып алгыла деп ошо айылда иштебеген, ошо айылда жашабаган кишилерге Туздуу көлүбүз сатылып турат. Ошол шаарда жашаган киши бар экен, ошого Туздуу көлдү 12 гектар жери менен сатылып турат. Көптөгөн бала бакчалары сатылып турат. Мектебибиз талкаланып сатылып турат. Силер мектеп сыра албай, бала бакча сыра албай жүрсөңөр, бизде ушу талкалап сатылып атат. Ошону бир көзгө эмеге алсаңар, жерлерибиз сатылып турат. Өзү 150 гектар жер алып алыптыр. Анан эки чарбанын баары менчигимде атат. Ошол биздин айылда ушундай өтө көп мындай барлык жерде бар да, ошол көлдүн жээгинде пионерларыбыз бар болчу, ал сатылып турат. Көлдүн жээгинде пансионатыбыз бар болчу, ал сатылып турат. Өтө көп бизде коррупция көп болуп атат да. Ошо эң коррупцияланган айыл болуп атабыз да, Тоң району. Ошо жана мен айткандай, где начинается Тоң, там заканчивается закон деген болуп атат. Анан мен силерге айтарым, колуңардан келсе жакшы эле иштеп атасыңар, мен билишимче, бирок 30 жылда чирип кеткени мени оңой албай атасыңар. Аныңарга рахмат. Мен жанагы кээ бирөө көрүп кээ бирөө көрбөй жүрөт дегенге толук ишенип атам. Кээ бирөө силерди жактырбай атат. Жанагы Бектензаровго окшогон эмелер. Мен мага жакканы, кыргыздын айткан сөздөрүнүн баары жакшы экен. Туура айтылган экен да. Эң жакканы мага жалап кайнына келин ишенбейт деген жагып атат да. Ушул жери мага жакты да, аябай. Өзлөрү жалап болсо анан кайтып келин ишенсин. Ушуларга ишенип айналайындар. Мени кабыл алып мен 81ге чыккан кишимин.
кабыл алып мен үнүмдү угуп койгулачы. Ошол жана чарба Ленин колхозу. Мукашев төрөлүктө уюштурган чарба болчу. 6 колхозду бириктирип бир чоң колхоз кылган. Союзга белгилүү, Союзда андай колхоз жок болчу. Ошонун баарын, мал мүлкүнүн баарын, жерлерибиздин баарын сатып ит кылып атат. Кабыл алып койгула айналайындар мен.